じゃあこんにちは。九州工科自動車専門学校で、教頭を務めております辻と申します。MSG сегиз деп турган бул мен окуган колледж. Biz Miyazaki Business IT Medicina колледжинин студенттик лагерине келдик. Айтан деп эле коштошто тура эмес келип калышы мүмкүн, бир мифический герой деп айтсак каарман. 基本的にはもう介護士の人がお掃除もする。私たちも学校の先生がちょっと早く行く。 Бул жерден көрсөк, азыркы император менен императордун жубайы сүрөттө турат. Кыргызстандык окуучулар ар дайым таза колдонгондуктан бөлмөлөр абдан таза, белекке бүрү чалышат экен. Бул болсо студенттерден келген белек Кыргызстандык. Бул Яманата сенсейдин текчеси экенин көрөрү менен баары билет да. Бул жерде Кыргызстан менен иштеген мугалимдин текчеси. この中は汚いので開けません。 жинап эле койгон үчүн ачып көргөзбөй эле коеюн. 10年以内には頑張ります。頑張ります。 Дезинфекция кылып атканда эле бул жерин тартсаңыз температурада өлчөнүп чыгат да. Азыр 36,5 экен. Жумуштугундагы жарнамалар бар экен, мисалы 1 саат иштесе 1250 йенден төлөнөт деп, окуучулар жумушка чакырабыз, кафе жумушка чакырабыз деп. Якта болсо жаңылыктар чыгып турат экен, Плаза университет. Кыргызстандык студенттерге да рахмат дейт. Азия Академия тил даярдоо мектеби бул жер. 70% зарплатам бөлүгүн контрагыма төлөп берем. А 30%на өзүм жашайм. Кыргыз самурайларыбыз деп айтабыз. Из обычной кыргызской семьи. Биздин акча менен айтканда бир 350 миң, 400 миңдей сом менен айтканда болот. Үйдөгүлөрдөн мен акча сурабайм. Кыргызстан жаштардын колунда. Буга чейинки биздин чыгарылыштын биринчи жана экинчи бөлүгүндө Кыргызстандагы жалгыз адистештирилген саат билим тил борбору кызматташкан. Миязаки шаарындагы колледж менен Фукуокадагы тил мектеби тууралуу көрсөтүүлөрдү тартуулаган элек. Анда билим алган биздин кыргыздын уул кыздарынын окуу процесстерин, окуткан мугалимдеринен интервью жана ошондой эле себепкер Нуркамал Жумабай кызынын ишмердүүлүгү атайын репортажыбыздын өзөгү болгон. Ал эми бул сапар Япониянын борбору болду. Атагы чыккан Токио Ничей Гакуин Жапон англис тил мектебинде Кытай, Вьетнам, Монголия жана Орто Азиядан келген студенттер билим алышат. Ошол эле учурда кошумча жумуш аткарышат. Кыргызстандык 31 жаштагы Жаркынбек Нуржанов дагы алардын катарында. Мен Японияга биринчи жумушка келейин деп чечкем. Анан жумушка карантин болуп, жолдор жабык болуп, анан келе албай калганда Нуркамал сенсей онлайн окуу болот да. Онлайн окуу болуп жаткан учурда ошол газетадан жакшы сунуш түштү, келип иштесеңер болот деп айтты. Мен ал кезде N4 уровенде болчумун. Бул жака договор боюнча документтерибизди бүт даярдап беришти. Келип иштей баштадык. Жумасына 28 саат иштеп, анан айлыгыбыз жашаган жерибиз бекер болот да. Анан мектептин акчасын төлөп берет да. Налогторго, жанагы медицинский страховкага, иштеген айлыктан кармалган налог, анан коммуналдык услугаларга алган налогтон кемиткенде мен азыркы алып жаткан айлыгым 83.300 йен алам да. Мектептин акчасы болсо ай сайын 60.000 йендей болуп жатат да примерно. Анан жашап жаткан жашоо шартым ыңгайлуу, бир комнаталуу квартирада жашайм. Токионун баасына эсептегенде 60 миң йендик квартирада. Ичинде бардык жашоо шарттары бардыгы бар. Ыңгайлуу жерде жашап иштейбиз. Анан сиздер суроо бердиңиздер, кантип келип иштеп кетсе болот деп. Биринчи Японияга келгенде кыйналбай жашап кеткенге базовый уровеньди билиш керек. Бул жок дегенде N5 уровени. Анан N4 уровень болсо анда өзгө жакшы болот да. Мындай кыйынчылык азыраак болот. Канчалык тилди көп билсе, ошончолук кыйынчылык аз болот. Анан ошол базовый N5 уровень болсо деле келип иштей берсе болот. Себеби дегенде газета тараткан бул жеңилдиги адрестерди эстеп калып, анан газеталардын аттарын эстеп калса эле болду, жетиштүү да. Анчалык өтө жогорку япон тили муктаж эмес, керек эмес да. Бул жакта окуп жүргөн учурда япон тил деңгээлини көтөрүп, анан
1 жыл контракт боюнча 1 жылда газета тараткан жумуш. Анан бул жакта мектепте 2 жыл окуйт да. Каласа 2 жылга контрактты узартып калса болот. Ошол Шимбун газета компаниясында. Же болбосо башка жумушка которулуп кетсе болот да. Ошол 1 жыл ичинде тил уровенин жогорку деңгээлге көтөрүп, анан башка жумушка которулуп кеткендер бар. Анан 2 жылдык окууну бүткөндөн кийин башка профессионалдык училищаларга, жогорку окуу жайларга өтүшөт. А мен болсо буюрса 1 жыл 6 ай болду, 1,5 жыл окуп жатам. Дагы буюрса 1-2 айда визам чыгып кала турган болсо, карыялар үйүнө жумушка иштейин деп жатам буюрса. Жогоруда Жаркынбек мырза айткандай, газета тараткан бул типография программасы. Саат билимдин 5 программасынын бири. Кыскача айтканда, Японияда жергиликтүү калк азыр дагы газета журналдарды окушат, кат жазышат. Аларды үйлөрүнө, дегеле өз даректерине жеткирип берүүдө почтоочулар кызмат өтөшөт. Ал эми типография бул кызматкерлеринин айлык акысын окуусуна которуп берип, кошумча жатакана менен камсыз кылат. Мына ошол багытта 20 жаштагы Байболот Омуралиев дагы окуп эмгектенет. Мен ошол 4 айдай болуп калды келгенмечи. Ошол мен да саат билим программасы менен келдим. Негизи Юмури Шимбун ошол Японияга келем окуйм деген студенттер үчүн 1-жылга бул абдан эле жакшы сунуш деп ойлойм да. Бул менин жеке оюм. Себеп может башка бирлер башкача кабыл алышы мүмкүн. Себеби биринчиден жатакананы берет, квартираны, ишкана. Окууну 3-4 айдыкын төлөп салат алдын алачы. Сен ооруп калсаң да, может төлөбөйсүң да. Анан экинчиден туруктуу зарплата да. Бирок Шимбундун аркылуу филиалдарына аркылуу зарплата берет. Ал компаниянын өзүнүн ошондой Шимбундун жеткирген объемуна жараша берет да. Анан ошол Шимбундун адрестерин биринчиден түшүндүрөт. 1 ай. Атайын сенпай деп коет, мындай үйрөтүүчү адам, адис болот. Ошол түшүндүрөт. Мындай атайын Японияда, Кыргызстандан бөлөкчө болгон үчүн почта аркылуу чечилет да, бар нерсечи. Налогдун кагаздары, документация бүт почта аркылуу жеткирилет да. Ошондой эле ар бир адамдын өзүнүн жеке почтасы, жеке аты жазылган почталар болот. Номерлер болот да. Ошол почталарды атайын китепче болот, ошол китепчеге почталардын номерлерин, адамдардын аттары жазылат. Ошол адамдарга жеткирип берилет да. Ар бир адамдын үйүнө пошталарына салынат. Ошол мен да ошол мурунку адамдарга ошол эле ошол саат билим программасы менен окуп келдим. Ошол мен 20 жаштамын, жаш элемин. Будущий ошо инженерия окуйм деп атам, машиностроитель боюнча. Азыр ошол Toyota'нын университети менен сүйлөшүп атабыз да. Ошол келечекте ошого тапшырайын деп. 2 жыл япон тилин үйрөтөт. Окуучулар үчүн атайын чет элдик окуучулар. Бул жерде япондор окуйт, толка чет элдик окуучулар үчүн. Анан ошол 2 жылдык договордун негизинде окуучулар эгерде 1 жылдын ичинде атайын японский уровенди жакшы алса, үйрөнө алса, может ал 1 жылда эле университетке тапшырып кете алат да. Бирок бул жерде атайын япондор ойлонуштуруп, эми мындай биздин деңгээлге жаша 2 жыл деген да. Анан бирок 2 жылга калгандар булар ошол 2 жыл аракет кылып, шанс 2 жыл шанска аракет кылат, 2 жыл ошол университетке тапшырганга мүмкүнчүлүк болот да. Ошол негизи бардык эле Орто Азиядан, Европадан жок, бирок Орто Азиядан, Кытайдан, Тайвандан сыяктуу ошо окуучулар келип окуйт биз сыяктуу. Өзбекстандан, биздин коңшу Казакстандан, Россиядан бар болчу, бирок орушка байланыштуу бир аз азыр албай атат да. Байктар менен иштейт өзү япондор. Өзү система боюнча байк менен иштеш керек, бирок эми бизде Кыргызстанда билесиз, кээ бир байк боюнча мындай атайын правасы жок. Анан бул жака келгенде бир аз тилди жакшы билбеген үчүн экзамен тапшырыш кыйын. Бул жакта коррупция жок болгон үчүн праваны оңой ала албайсың да. Как положено окуш керек, байкты мини практиковать этипчи. Ошол үчүн азыркы бизде велик менен жеткирип эле иштейт да. Велик менен, ал великтерде бирок электрический великтер да. Электрический. Эми электрический дегенде сен такыр айдабайсың деген кеп эмес. Мындай абдан эле мындай оңой да, чем берки великтерге карагандачы. Ошол анан ал жерде көп айтышы мүмкүн да, количество көп болсо анда великке кандай батабы дегендейчи. Ал жерде атайын машина менен адрестерге бир жер адрес болот, полный количество Шимбунду түшүрүп берет. Мисалы үчүн мен өзүмүн эле Шимбунум 260 штук да. А мен 70-80 штуктан эле великкечи салып, великтин атайын специально ошондой жасалган Шимбун жеткириш үчүнчү. Алдында аркасында атайын ящиктер бар да, сала турган. Ошого салып, Шимбундарды бөлүп салып алып,
и ошол айткан адрестерге жеткирип берем да. И ошол адреске мага ошол убакыт саатында алып келип түшүрүп берет машина меничи. А мен ошол жерден эле центрга түшүрүп берет. Ошол жерден келип түгөнгөн сайынчы. Канча саат иштейсиң? Эми бирок негизи ол адамдын өзүнөн зависит этет. Кээ бир адамдар бар, мисалы жай иштейт, алар может иштей берет да 5 саат болсо дагычы. Мен примерно өзүм саат 1:30да убакыт 2 өлөт, чокан юкан кечки анан түшкү депчи. Түнкү жумуш бар, эми түнкү жумушка жакшы жери 2 эсе бир аз төлөнөт да, что түнү болгон үчүнчү. Түнкүдө мен саат 1:30да жумушту баштайм, түнкү саат 1:30да. Эртең мененки 4:35ке чейин бүтүп келем да. Примерно 3 сааттай 4 саатка жакын да. 4 саатка жакын. А түшкү саат 2:30дан 4кө чейин. Кеде мен абдан эле бат эле бүтүп келем да. Может, шымбын аз эле болот да түшкөсүчү. Абдан эле аз. Негизи ошондой. Эртең менен окууга келгенде кыйналып калбайсыңбы? Жок, азыр менин режимим мен ошол 4-тө бүтүм да, 4:30 дейли, 4:30да бүтүм. Примерно 6-ларда, 7-лерде мен уктайм да. 12ге чейинчи. 12ге чейин уктайм, чай ичип эле бат эле жумушка кетем да. Андан кийин келип, может, кээде чарчайсың бирок. Келип 1 саат, 2 саат уктаганга убакыт болот да, окууга чейинкичи. Саат 8де башталат окуу. Ошол 8де келем. Япондордун да оригиналдуулук деген бар да. Ретро деп коет го, мисалы үчүн баягы газетаны мынтип окуп, типа кармапчы, мындай угуу, мындай типа кытыраганынча угуп, ошол эртең менен кээде мен анча-мынча бат салган бат алып келип берсинчи деп суранышат да, угууга чейин депчи, анан алып барып салып берем. Ошол эле адамды метродо окуп кетип атканын көрөм да. Поезддин ичинде окуп кетишет да, мындай убакытты экономдошупчу, же болбосо бир ишти бүтүрүп кетишет да. Анан ошо оригиналдуулук бар үчүн гана деп атам. Анан ошо ишканадан сурадым да, ошо мындай онлайн вообще бересиңерби шимбунду депчи, десем жок дейт да. Только мындай кагаз түрүндө гана депчи. Ошо Япония өнүккөндүгү үчүн абдан ыңгайлуу да. Ошо знактар абдан эле так коюлган да. Мисалы үчүн 30 метрден бурулсаң, ресторан бар дейт, бар да. 3,5 миң йенден ашып кетсе, компания төлөп берет да. Анан бирок биздики 3,5 миңден деле ашып кетет да. Кээде себеп биз атайын неме кылдык да. Азыр станцияны аты 2 деп коет станцияны. Койвада жашайбыз да, биз Койвадан Киншичодон Кибага келебиз да, пересадка мененчи. Мына Кибанын өзүнүн экиси бар. Биз Койвадан Кибага түз эле келсек болот. Биз бир аз мындай ошол проездди төлөп аткандан кийин деп бир аз ойлонуп, анан басыныкында, автобускунда сатып алдык да. Себеп автобустун билетин сатып алсаң, картасынчы Токионун виз немесине иштете аласың да, бир эле картанычы, транспорткочу бардыгыначы. Ошол үчүн биз ойлонуп, ошол басым менен мындай Киншичого чейин метробу, Киншичодон Кибага чейин, ошол мектепке чейин басым менен келебиз да, примерно 15 мүнөттөй да. Бирок биз кээде Киншичодон Койвадан Киншичого чейин биз деншиянын неме картасын алсак, биз башка Акихабарага, башка областтарга төлөп калабыз да. Биз басымыкын бирок төлөбөйбүз да. Басым менен жетип алсаң да болот да, ал жакачы. Анан ошол көп эле окуучулар бирок прямо эле сатып алышат да. Анан ушундай сатып алса да жакшы. Былтыр 4 бала иштечү, быйыл 2 келип, анан быйыл 3 келген. 2 азыр иштеп турат, бирөө ден соолугуна байланыштуу азыр токтотту жумушту. Бирок ошо Йоморинин атайын ошол студенттерди колдоо деген ошол программасы негизинде кабыл алат да адамдарды, анан жөн эле иностранецтерди кабыл ала бербейт да. Үй бүлөмө Кыргызстанда ата-энеме, бир туугандарыма, үй бүлөмө баарына салам айтам, аман болушсун. Кудай буйрса, жакшы окуп, жакшы иштеп барганга аракет кылам буйрса. Анан дагы көптөгөн жердештерибиз болушу мүмкүн, ошол программа аркылуу Японияга келип иштейм дегендерчи. Ошолорго айтарым, эч кыжалат болбой келе берсеңер болот. Себеби бул жакта баардык программалар түзүлгөн, шарттар бар. Анан мисалы үчүн жаңы келгенде кантип үйрөнүшүп кетем деп эч кыжалат болбой эле. Базовый уровень, эң акыр 5-5 уровень деп коет, эң башталгыч уровень. Ошону алгандан кийин эле келип кеңири иштей берсе болот.
Анан дагы жеңил жактары, бул жакта адамдар аябай сылык мамиледе, катуу сөз айтпайт, урушпайт, капа да кылбайт, көңүлүн оорутпайганга аракет кылып, ошол мындай жеңил үйрөтүп, мындай жумушта дагы эч кандай стресс сезбейбиз да. Мындай жеңил үйрөнүп, адамдар менен жакшы мамиле кылып, бул жакта дагы мугалимдер дагы аябай жеткиликтүү, түшүнүктүү кылып түшүндүрүп беришет. Япон тилин үйрөнүүгө дагы өтө жакшы шарттар бар. Бизге азыр негизги максатыбыз ушу сиздин мектебиңиз тууралуу көбүрөөк маалымат алуу. Негизи бул мектеп канчанчы жылы негизделген? Сиз негиздөөчүлөрдүн бири катары бизге түшүндүрүү берип кетсеңиз. 私が日本語学校をやって Биздин мектептин иштеп жатканына 38 жыл болду. Алгач түндүк жактагы шаарчада, кийин Токионун өзүндө иш алып барып жатабыз. 25 жылдан бери көп жакшы ийгиликтерге жеттик. Азыркыга чейин биз менен жакшы мамиледеги окуучуларыбыз абдан көп. Ал эми Кыргызстан менен мамилебизге 10 жыл болду. Эң биринчи саат билимден балдар келгенде өзүбүздүн 2 кызматкерибиз атайын Кыргызстанга барып көрүп келишкен. 10 жылдан берки ишмердүүлүгүңүздөрдө сиздин Нуркамал сенсей менен кызматташтыгыңызда кандай алдыга койгон дагы Кыргызстан менен Япониянын ортосундагы кандай дагы пландарга өзгөрүүлөр болду? 私の思ってるのは Биздин мектептин максаты эгер дүйнө жүзүндө 200 мамлекет болсо, ар бир мамлекеттен бир окуучуга жок дегенде татыктуу тарбия берип, аны окутуу. Биздин миссиябыз окуучулар билимдүү болуп, ал эми жашоодо бактылуу адам болуу. Ар бирөөнү өзүнүн ордун толук түшүнүү максатына үгүттөп тарбиялайбыз. Атайын биздин консультантыбыз Кыргызстандан келген студенттер менен иштеп, жумуш таап берүү же колледжге тапшырууга жардам берет. Эгер байкасаңыздар, бизде бир гана жапон улутундагы эмес, ар түрдүү улуттун өкүлдөрү иштейт. Жапондорго англис тилин, чет жердик жарандарга япон тилин үйрөтөбүз. Болжолдуу түрдө 25 жыл ичинде 3000ден ашык балапандарды уябыздан учурдук. Биздин өзгөчөлүгүбүз Киото университетинин профессору келип, иштеп, окуучуларды магистратура, докторантурага даярдайт. Биздин буга чейин азыр сизге чейинки биздин кыргыз студенттеринен алган маегибизде алар сиздин мектепте типография программасы менен окуп билим алып иштеп атышыптыр. Ушул программа тууралуу дагы кыскача айтып кетесизби? それはね、生活やっていくのに。 Ооба, бизде ошондой программа бар. Окуучулар үчүн жумушта мүмкүнчүлүк каралган. Окуу төлөмүнө да жардамчыларды берип, жатаканалардын окуусун төлөп берет дагы, жумушун да берет иштегенде. Анан окуучу иштеп атып окуйт. Бирок биз көп окуучуларга айтабыз, эгер келечекти ойлосоңор, эң биринчи бул билим. Окуш керек, окууга боюнуш керек, акча табууга студент кезден кызыкпай туруш керек, ойлоп билим алыш керек дагы. Экинчи тепкич катары жумушка ошондой толук жакшы билимин алып, анан жумушка япон компанияларына ишке кирсе, айлыктарын аябай жакшы алышат. Ал эми жанагы жумушу болсо, студенттик кезде бул өзүнүн студент катары жашоосун жакшы, стабилдүү кармап туруш үчүн абдан жакшы мүмкүнчүлүк. Өзүнө курсагында огузуп, билимине, жашоосуна Японияга толук жетишет. 得るためにやるということは大事なことだと思います。 Башка мамлекеттерге караганда Кыргызстанды жакыныраак сезебиз. Анткени алар абдан жоопкерчиликтүү жана менин ден соолугума байланыштуу. Кыргызстанга барууга мүмкүнчүлүгүм жок. Ал эми мен 35 мамлекетти кыдыргам, деп өз сөзүн жыйынтыктады мектептин директору профессор Идзуока. Эске салсам, билим берүү рыногунда 13 жылдык тажрыйбасы бар. Жапон тилин үйрөтүү жана Японияга окууга жөнөтүү боюнча биринчи жана жалгыз тил борбору Саат билим жана анын негиздөөчүсү кыргыздын кызы Нуркамал Жумабай кызы Дорон Адаханов, Аида Искендерова силердин кызматыңарда болду. Урматтуу биздин профессорубуз Идзуока мырза, биз атайын ушу Пирамида телеканалы Кыргызстандан келип, ушул жерде атайын репортаждарды уюштуруп, сиздин ушу окуу жайыңызды көрүп, биздин кыргыздарды ушундай билим тармагында колдоп, жардам берип атканыбыз үчүн чоң ыраазычылыгыбызды билдирели деп атайын белектерди алып келгенбиз. Идзуока сенсей, ваташи тачи ва Киргиз кара майримашта. Пирамида тередикёку кара коно ёуна бангуми о цукуру чансу итадайте кудасатта кото канша шитемас. そして
少しつまらないものですが、テレビ局から贈り物があります。Bizde улуу кишиге ушундай калпак берет Кыргызда. Анан сыйлуу конокко калпак кийгизет да. キリギスの伝統的な帽子なんですけれども、これはБашыңыз аман болсун деп дайыма, ден соолукта болуңуз деп. キリギスの伝統的な習慣は帽子をプレゼントして、ご健康でいって頭を上にしてしっかりして生きていけるようにというお祈りがあります。はい、ありがとうございます。お、Кыргызский аксакал. もうキリギス人です。Кыргызский аксакал. はい、ありがとうございます。Анан бул эми мен жана Нуркан айым айтып калды ушундай ден соолугу кичине неме экен депчи. Анан ден соолугуңуз чын болсун деп бизде чистый тоонун балы бар. 3 түрү бар. Ошону атайын сизге алып келдим. キリギスは蜂蜜が有名で、健康的なものなので、自然なネチュラルもので、伊岡先生も健康にいいものだと思います。はい。3つの種類が入っています。こちらは山で採れる蜂蜜です。これは白い蜂蜜です。こちらはキリギスでは特別なお花があって、そこから取られる蜂蜜です。Çay bilen içiniz, 毎朝 den soğuğunuz 水 için に bulur. 溶かして飲みます。なるほど。水に。水に温かい水に。ありがとうございます。Thank you.